Атамбаев президенттик мөөнөтүндө Ошко акыркы ирет келип олтурат. Анын иш сапарына футбол академиянын ачылуу салтанаты туш келди. Жыйында өлкө башчысы бул мекемеден Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан футболчулар чыксын деген каалоосун билдирди. Ошону менен катар президенттик фонддон 500 000 сом сыйлык тапшырды. Пусть наши дети только радуются, играют в футбол, бильярд, хоть что играют, но пусть радуются. Я очень вас всех люблю, но берегите мир. Моя просьба. И пусть этот центр, конечно же, приносит много радости. Конуш жаловался. Рахмат барыңыздар. Чуть не забыл, разволновался. Конечно, көрүндүк 500 000 сәметер. Белгилүү болгондой, Кыргызстандын футбол федерациясы 2012 жылы эл аралык FIFA клубуна кайрылган. Алар өтүнүштү кабыл алып, Кыргызстандын аймагына футбол академиясын куруу үчүн $1 миллион бөлүп берген. Ачылып жаткан мекеме эл аралык стандартка толук жооп берет дешет федерация өкүлдөрү. Бул академия коммерческий да болот. 13 жашка чейин коммерческий болот. 13 жаштан кийин балдардын өзүнүн шыгы барбы, таланты барбы, ошол жаштан нары көрөлү деп атабыз. Ошол жерден тамдап, шыгы барган, таланты бар балдарды өзүнчө берге жаткызып, көңүл буруп, ошондой бир группаларды түзөйүн деп атабыз. Башка балдар коммерческий жактан деле келип окуй берет да. Академияда бир убакта 80 баланын машыгуусуна жана жашоосуна толук шарт түзүлгөн. Мындан сырткары 1000 бала сырттан келип кетип машыкса болот. Азырынча Бразилиядан жана Орусиядан 2 машыктыруучу келди. Мында 60 орундуу ашкана жана 20 бөлмөлүү жатакана бар. Мындан башка медициналык бөлмө, жуунучу, компьютер ойноочу кааналары жана Wi-Fi байланышына уланган. 84 адам жаш таланттар ушул жакта бир убакта жашай алат. Бул эмки жылданбы же келечекте биз пландаштырып атабыз. Ушул 3 областтан жакшы таланттарды ушул жака чогултуп жашап, мектебинде азыр Ош мэриясы менен сүйлөшүп, ушул мектептин да чечип бериш керек болуп калатат. Жана ушул жерде тамактануу ашканасы да бар, бүт жагдайлар түзүлгөн футбол таланттарын өстүрүү боюнча. Кыргызстандын футбол федерациясы алдыда Бишкекте жана Ысык көлдө футбол академияларын куруу ниеттери бар. Академияга балдар Ош, Жалал-Абад жана Баткен аймактарынан келишкен. Албетте ар бир балага акы төлөнөт. Бирок канча суммада экени жашыруун бойдон калууда. Эң башкысы футболго кызыккан жана таланттуу балдар келечекте дүйнөгө белгилүү футбол клубтарына кошулуп ойносо болот. Арген Нуров, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары.